Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Актаңдай телекөрсөсү сиздердин назарыңыздарда. Өткөн Актаңдай телекөрсөсүдө биз айтылуу хам манасыбыз өрдөгөн Талас өрөөнүндө төкмө акын Абдылда Нуралиевди сиздерге ушул чыгармачылыгы менен тааныштырдык эле. Ал эми бүгүн биздин студиянын коноктору менен сиздерди тааныштыра кетели. Менин жанымда Ош мамлекеттик университетинин профессору Сатканбай Момуналиев агайыбыз. Жаш таланттуу кызыбыз Айнура Замирбекова. Дастанчы, ырчылык өнөрдү аркалап келе аткан дагы бир таланттуу Өзгөн жергесинин Куршап айылындагы музыкалык окуу жайынын мугалими, окутуучусу биздин жаш таланттуу ырчы кызыбыз Нурзия Исмаилова. Ноокат жергебизден акындык өнөрдү аркалап, ырчылык өнөрдү аркалап келе аткан биздин таланттуу агабыз Ахмат Маниязов. Саламатсыздарбы? Актаңдай телекөрсөсүндө жакшынакай салт бар. Ахмат эке ушул акындар келгенде, төкмөлөр, ырчылар келгенде дайыма ушул салам менен баштаган. Ушундай жакшы күндөрдөн өң учурашып алайын. Ассаламун алейкум, амансың будуң агайын. Ысымым ырчы болгон соң бүгүн ырдабай кантип калайын. Талайлуу журтум алдында талыкпай жорго салайын. Олтурган элим кабыл ала бүгүн уматтуу менен саламым. Эмгектик бакыт ушул күнү бул жерге келди жаңырып. Актаңдайдан ырдайм деп мен дагы келдим камынып. Ырдасам чогуу сиздерге ырыска калам алынып. Ушундай күндөр болбосо балдар силерди калам сагынып. Мындайда баштап ырдамай акындардын салт экен. Илгеркин өткөн заманда токтогул барпы жеңи жок, булар акындардын доң алп экен. Маданияты болбой, ел болбойт, максаты болбой, жер болбойт. Кайсы элде маданият болбосо ошол ел такыр оңолбойт. Абыдан туураң айтылган, илгертен калган макал бар. Ойлонуп көрсөк чын элең айтылган экен макалдар. Айрыкчаң айтып кетейин, могул жерде олтурган Абдыбали инимди. Актаңдайды жетектеп мына мыктылыгы дой билинди. Таланттарды чакырып бул жактан көзгө илинди. Эми талыкпай иштеп жүрө бер, акыбетин кайтарар агызган маңдай териңери. Муну мындай таштайын, азыркы болчу кезекти. Туылып өскөн оокатты бир аз мактап тоңурдайын. Тегерегин тогаптап, көркү сонун оокатым. Кишиликтүү меймандос, эли сонун оокатым. Картошка менен тамеки, жылдан жылга мол берген. Жери сонун оокатым, мына шаар деген наам алган. Өзү сонун оокатым. Бул жагынан карасаң Апшырсай деген жайлоом бар. Бул жагынан карасаң Каракой деген жерим бар. Үстүнө чыгып карасаң кандай бир сонун айланаң. Ушундай жерлер барбы деп башка элдер таң калган. Ноокатым кутбаны ыкчыры, намыста мөрөй уткан эл. Атагы кеткен алыскан атуулдар мындан чыккан жер. Атап кетсек мисалы, Кулатовтой атактуу, улугу чыккан ноокаттан. Уркуясындуу эжемдей, тунугу чыккан ноокаттан. Исановтой акылгөй, зиреги чыккан ноокаттан. Зулпуевтей башкарма, кереги чыккан ноокаттан. Мамутов менен Кожондой, илимдүү чыккан ноокаттан. Купуев менен Жусуптай, билимдүү чыккан ноокаттан. Бобулуп менен Мырзадай, сынчысы чыккан ноокаттан. Абиди менен Райкандай, ырчысы чыккан ноокаттай. Жумабай абам сыяктуу балбандар чыккан ноокаттан. Айта берсем көп эле калбандар чыккан ноокаттан. Береке берсин жерибиз, ток болсун быйыл элибиз.
Biraz mақтанып ырдадым, терлерге батпай терибиз. Қалғандары кечирсин эгерде кетсе кемибиз. Эми рахмат айтам халкыма, ыраазы болдум жалпыңа. Ар кандай адам кубанат, жараткан сенин даңкыңа. Эмгекти баалап таңтаган урмасы кыргыз калкыми. Салам менен баштап эл журтубузга келген салт наркты унутпай, эл жерди да даңктап дегендей ушул өнөрүңүзгө дагы чоң ийгиликтерди каалайт элек. Анда агай ушул биздин кылымдарды карытып келген кыргыз элибизде кыякты тарткан биздин Мураталы абалардан баштап, Сайыт абалардан баштап келген ушул улуу өнөр, ошол өнөрдү аркалаган биздин кызыбыз олтурат. Сайыт Бекмуратов агабыздын ушул аткарган күйлөрүнөн бирөөсүн ойноп берди. Дагы биз кайрылабыз. Төкмөлүк өнөрдү аркалаган, жамакчы, дастанчы, манас айткан, элдик ырларды аткарган, дастан айткан, ушул кыяк ойногон деген элдик өнөр ушул аркалап келаткан биздин улуу муундан баштап ушул жаштарга чейин ушул чыгарып келатабыз. Аны жалпы коомчулук көрүп келатат. Эми илим жаатында сиз ушул Актаңдай деген сөзгө дегеле ушул өнөргө бир өзүңүздүн көз карашыңызды айта кетсеңиз. Актаңдай деп илгери кыргыздар ушул ырчыларды гана айткан эмес. Ошол эле бүт жомокчуларды айткан, манасчыларды, дастанчыларды айткан, кыскасы алардын оозунан чыккан сөз жөнөкөй эле бир көркөм чыгарма катары эмес, элдин көңүлүн көтөрүүчү чыгарма катары эмес. Бул ошол элдин мүнөз пейилин түзүүчү, аларга бир турмуштан жол көрсөтүүчү катары бир өзүнчө бир жалаң искусствонун түрү катары эмес, илим тилмасак, бул өзүнчө бир философия катары жашап келген да. Ошондой адамдарды алар Актаңдай дешкен. Актаңдай алар жөн эле куйлуштуруп сүйлөгөн эмес. Алардын ар бир сөзү ошол чечен кылымда келген элдик акылды ошол көркөм формада, ошол ыр түрүндө, мындай комуздагы күү түрүндө, чоордогу кыяктын үнүндө жаңырып берип келген да. Ошондуктан бул Актаңдай аталышынын өзү туура да ойлойм, негизи туура.
Анан ушул жерде бир маселе дагы силерге мүмкүн жанагы биз азыр бүт акындар деп атпайбыз да. Ушул маселеде бир бул илимпоздор айтылып жүргөн эмнедир бул анча маани бербей жүрөбүз. Негизи биздин түпкү сөзүбүз бул ырчы да. Ырчылык, ырчылык деп берет маселе. Романдын ырчылыгы, жайсаң ырчы, андан кийин Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол. Кыргыздар бүт чыгым-чөз аркылуу жасаган ырчы, чоорчу, комузчу, манасчы, жомокчу деп. Бул өзүнүн төл сөзүбүз да. Акындан кече мына караса кече биз кат таанып жазмада пайда болгондо мына уйгурдан кирген, жаза билген сабат. Ошондон биз эгер ошол жерде ырчылар десек мындан аты төмөндөп кетпейт. Кайра биз ошол түпкү келаткан өзүбүздүн өзөк сөзүбүзгө дагы өндүрүп ушул 21-жыл, 22-жыл болбосо мына муну акындап коелу, же болбосо тиги башка азыр мына Сүйүнбайды акындап коелу, Сүйүнбай, же болбосо Сооронбай Жусуповду. Кандай айырмасы бар? Айырмасы бар. Демек бул өзүнчө бир ырчылык өнөр тереңден келаткан. Кыргызды кыргыз кылып сактап келаткан өнөр. Кайрылам кары жашыңа, каломду сөзүмдү, тылында келген айтылып, ушул кыргыздын кымбат атылып, бир кезде оган заманда бириндеп кеткен чачылып, багына кыргыз элимдин баатыр Манас уулу, баштарын кошкон чакырып, абасы Бакай кошойду, алдына жүргөн баш кылып. Ошол акылмандардан калган сөз, аталардан алган сөз, адал эмгек ак ниет, ар инсанга балбан сөз, Алла таалам жараткан ак дилине салган сөз, ырыс алды ынтымак, рахатка канган сөз, ынтымак ырыс бирдикке, ыйман бакталай энчилеши. Топтоштурган ынтымак, бетме-бет каршылашканды достоштурган ынтымак, алыстыны жакынга баш коштурган ынтымак, акыйкатты чындыкка окшоштурган ынтымак, жашкарыга биримдик арнап бир жүргөн ынтымак, жакшылыкты кубанычты жандап бир жүргөн ынтымак, жамандыкты жанынан ошол айдап бир жүргөн ынтымак. Жадыраган мемиреп, жайдай бир болот ынтымак, жан-жаны бар-барына балдай бир болот ынтымак, жанып турган жаркырап шамдай бир болот ынтымак, жактырбаган чыр жакка барбай бир коет ынтымак, ойлогонду максатты орундатат ынтымак, о мен деп аттансаң ошол жолуңду ачат ынтымак. Ырбаган жараң айыкпайт, тагырып кетип багытта айыктайт, ысык дос жолдош алыстайт, ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы, кадырлашкан калк жакшы, каада урмат салт жакшы, карадан көрө ак жакшы, кашаңдардан бат жакшы, карыны ток кайгы жок, калчыргаса жап жакшы, калкты тегиз башкарган калыс бир улук баш жакшы, эл жерим гүлдө бөссө дейм, ошол эн аталар айтмакчы. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, деги ынтымактуу журт жакшы. Нурзия кызыбыз ушул Барпапыздын 125 жылдык мааракесинде арналган ушул дастанчылардын сынагында 3-орунду алды. Азыр бир маселе келип калды, бул кызды деп аткан. Бул өзү көптөн айтылып жүрөт. Улуттук идеология бакырып атабыз да. Мына улуттук идеология деген мына ушул ынтымак деген сөздө. Ырыс алды ынтымак дейт да. Мына ушул көрдүңүзбү? Акындар, ошо ырчылар элдин башын бириктирген. Ынтымактуу эл өсөт да. Туура эмес кылса,
аны чакырат, эпке келтирет, көндүрөт. Ошондон ушул мына көрдүңүзбү жана айтканда, бул ырчылык өнөр деген биздин келаткан улуттук идеологияны кан жанынан сиңирип келаткан ошо манасчылар, ырчылар, комузчулар, чоорчулар биздин рух дүйнөбүздүн соолбос башатуучулар. Мына сиздин ошо ак таңдай берүүңө мен ошол ыраазычы болгонум ушул да. Силер азбы көппү жанагы ааламдашуу, анан тиги ызы чуу глобализация деп ошолордон сактап калуу бир эле сөз ушул өзүбүздүн рух дүйнөбүзгө кайра кайтып барыш керек. Мына ошондой кыздарды көбүрөөк көтөрүп, мына ошондой кыздарды элге угузуп дегенде. Анан кийин эле хит парадтарды уга берсек болбой калат. Анда ошо кезекти биз Ахмат агайга берсек, айылда элдик өнөрдүн акыбалы кандай демекчимин. Аябай кызыккандардын саны жылдан жылга бир аз болсо да, аз маз да болсо бар. Бирок көбүнчө азыркы жаштарды өзүңөр жакшы билесиңер, башка нукка бурулган көбүнчө эле. Мына комуз, кыяк, даже 11 класстын немесинен чоорду көрсөң бул нерсең билбейт. Кыякты көрсөт билбейт, скрипка дейт. Ошондуктан ушу музыкант мугалимдер ошо сабак берип жаткандар да улуттук мына музыкалык аспаптарды менен жакшы тааныштырып, ушундай күүлөрдү, ырларды үйрөнсө жакшы болот эле. Ошондон азыр ушу кесиптин өнөрү аз барып атат мектептергечи. Ошондуктан ушул арча мына төкмөчүлүк өнөр өтө сейрек. Ахмат агайдын сөзүнөн улам ушу билим берүү тармагынан ушул бала бакчадан баштап туруп эле биз өзүбүздүн ушул улуттук өнөргө кайрылып, ошону жаштарга ушул улам ушу кулагын кандырып, көзүн кандырып дегенде ушу тарбиялашыбыз керек, ал сөзсүз. Ар бирибиздин милдетибиз. Ар ким айта сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык болуп жете албай күндө жүргөнүн. Мен дагы айтып берейин, ашыклыктан бир сабак, дастандың айтып жүрөккө, дарди зал көз алак тамак. Күрдөлдү жаштын эшекен, күсөдүм сүйүү чарбагын, аманат жанга белектеп, ашыклык гүлүн тандадым. Ана ошо гүлдү беришке мен көз алдын издеп таппадым. Булактан көрүп чак түштү мен булбулдай добуз салгамын. Көрдüm далай уруну, кештим дайра улуну, издеп келдим gözал кыздан ышкыдай сендей сулууну. Тааныбайсың сен мени, тарпы кылар эл сени, таанышалы ушул жерде, тартиптүү gözал кел бери. Кыйланы көрдүм кыдырып, кара суу менен чарбактан, каш кирпигиң төгүлүп, карасаң кумар таркаткан, көкүрөккө өрт коюп, көп жылдарды санаткан. Окшобойт экен бири да мен ошолорду чын айсам. Көзүм сүйсө миң сулуу, жүрөк сүйдү бир сулуу, көңүлүм сүйгөн сен болдуң да көрүнүң ашык мен болдум. Көйнөгүң кызыл башайы, көргөнү келдим матайы, күйүткө салсаң өзүң сал, көркөмдүү gözал сыпайы. Сураганым себеби, сүйбөй бир сулуу келеби, сыпайынын жашына да сезбей бир киши келеби. Зыяда бугуп гүлүм дал, заргакшаган үнүм дал, керек болсо gözал кыз, көрө бир турган күнүм дал. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер мына Ак таңдай телекөрсөсүнөн биздин таланттардын өнөрүнө күбөдөр болдуңуздар. Ушул биздин Ак таңдай телекөрсөсүнө убактыңыздарды аябай келип, агай өзүңүз баш болуп, мына кыздарыбыз Ахмат агай келип отурат. Баарыңыздарга ошол чыгармачыл ийгиликтерди каалайлык. Сиздер Ак таңдай телекөрсөсүнү мындан ары ар жуманын шаршемби күндөрүн көрө аласыздар. Ал эми бүгүн ушул биздин Ак таңдай телекөрсөсүнө келген коноктордун өнөрүнө күбөдөр болуп ыраазычылык билдирүү менен Ак таңдай телекөрсөсүнүн соңуна чыгабыз. Саламатта калыңыздар.